Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Германиянын Кыргызстандагы элчиси доктор Габриэла Геллель менен жолугушту. Тараптар 2021-жылдагы эки тараптуу кызматташуунун жыйынтыгын чыгарышты. Кызматташтыкты өнүктүрүүнүн оң динамикасы белгиленип, келерки жылга карата иш пландар талкууланды. Германиянын жаңы федералдык өкмөтү тууралуу айтып жатып, Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин башчысы Кыргыз-Германия кызматташтыгын мындан ары да бекемдөө максатында Германиянын федералдык тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок менен тыгыз кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. Дипломаттар 2022-жылы жогорку деңгээлдеги өз ара сапарлардын графигин, ошондой эле Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгынын алкагындагы иш-чараларды өткөрүүнү талкуулашты. Тараптар ошондой эле жашыл экономика, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана курчап турган чөйрөнү коргоо жаатында кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Өз кезегинде Германиянын элчиси өз өлкөсүндө Кыргызстанда демократияны, күчтүү жана ачык жарандык коомду өнүктүрүү боюнча аракеттерди жогору баалай турганын жана эки тараптуу күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча конструктивдүү кызматташууга ар дайым даяр экенин белгиледи.